кутман таңыздар менен эртең менен бул жүгүрүү денсаулыкка пайда. Биринчисин мен өзүм көрсөтүп берейин. Адамга жүгүрүү бул 1,5-2 километр положена. Бул жүгүргөн денсаулыкка аябай пайда. Эртең менен канча көп кыймыл кылсаң, кан ошончолук айланат. Ошого жакшы. Жүгүрүп келгенден кийин сразу отурууга болбойт. 1-2 мүнөт басыш керек. Колду өйдө көтөрүп. Анан өзүбүздүн көнүгүүлөрдү жасасак, ошондо жакшы болот. Жүгүргөндөн кийин сразу басып же неме алып кеткенге болбойт. Баскандан кийин басып келип, денаны эс алдыргандан кийин мында өзүбүздүн спорттук немелерибиз бар. Бул азыр ойноп аткан учурунда бул көкүрөк, 2 далы, 2 булчунга иштеп атат. 2 далыны анан белдин түзөшүнө, анан 2 кырлоону чоңойтконго азыркы заман талабына ылайык жакшы. Бул азыр иштеп аткан учурунда далыны түз коюп, бут основной бутка движение. Балыктыр 2 санга бул көбүрөөк кыймылдаганга жакшы. А бул дагы бел, мына бирден-бир грыжага азыр эң пайдалуу нерсе. Бул дары нерселерди көп колдонбой, өзүбүздүн физический нерселерди колдонсок, бул абдан өзүбүзгө пайда жакшы нерсе. И мына элементарный эле грыжага эң жакшы көнүгүүлөр. Биринчи жасаганда 5ти жашасаң, кийинки немеде экинчи көнүгүүдө 7-ни, кийинкиде анан 10ду болуп ошентип өзүң подходун улап 3 этап менен улап кетсе болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Денсаулык каалайм. Ушул биз көрсөткөн эфирдеги упражненияларды убагында кылып турсаңыздар, оорудан алыс болосуздар.